Kimse maşki verildi. Азыр эле көтөрүлгөн маселе, мен мындай деп айтып атам да, мен дыйкандын позициясынан карагым келет, мамлекеттин эмес. Бул колдон чыккан пайда. Азыр айтып атасыздар, ушуну карап көрүшүбүз керек экен. Анан жанакы акча бөлүштүрүлгөндө ушуну эске алыш керек экен деп. Жок. Сиз мындай кылсаңыз, эгерде кабыл алып бараткан өлкө ошондой бир кыянаттык менен зарал келтирсе, ошол чыгашаны төлөп берүүгө милдеттүү деген позиция кириши керек бул жерге. Ансыз болбойт. Мына ошондо биздин Кадамжайдан келаткан, Баткенден келаткан, Ысык көлдөн келаткан жер жемиштер, өтүп бараткан өрүктөр токтоп турбайт. Себеп далилденет, анын чыгашасын токтотуп турган мамлекет милдеттүү түрдө төлөөгө милдет болот. Мына ошондо кокуй араңарда кимдердики бузулуп кете турган бар, кимде кулпунай бар деп, ошол кезек-кезеги менен өткөрүп берүүгө милдеттүү болот. Кандай дейсиз? Адамдын чөнтөгүнө урмайынча адам сезбейт. Кандай дейсиз ушу позицияга? Адахан Кисимбаевич, албетте бул экономикалык алкак болуп түзүлгөндөн кийин, бул жакта бажы кирешелери дагы бөлүштүрүү тартиби каралгандан кийин, экономикалык иш-чаралар өнөктөштүк мамлекеттер болуп аткандан кийин туура кызыкчылык өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы болуш керек. Ошол үчүн айыл чарбасына көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Ушул берене менен кызыкчылыкты коргойбуз. Ооба. Бул бир. Экинчиси, бул келишимдерге көп эле таяна бербеңиздер. Мен кече казак кесиптештерибизге 4 эл аралык келишимди окуп бердим. Беренелери менен окуп бердим. Ал жерде укмуш жазылган, керемет жазылган. Демеле кел атсаң кош келдиң деп суу сээп, шыпырып тоосуп алабыз деп жазылган. Биз кучакташып, өбүшүп жытташабыз, биздин аймактан кетери кеткенче чай аш тамак менен камсыз кылабыз дегенге чейин жазылган. Бул келишимдер иштебейт, жигиттер. Бул иштебейт. Муну иштетүүнүн бир жолу бар. Кандай? Мына караңыздар, жол чырак кызыл күйгөндө, сары күйүп турганда жолдон өтпөңүздөр деп канча жылдан бери какшайбыз, өтүп эле келаттык. Жол чырактын кызыл күйгөндөн өтүп кеткен болсоң 3000 акча төлөйсүң деди, тып токтоду. Тып токтошту азыр. Мына ошондой чөнтөккө урмайынча эч ким бир тартипке келбейт. Эгер кайсы бир мамлекет Кыргыз тарабынан бараткан жер жемиштерди, же тамак ашты, азык түлүктү, товардын бүт баарын айталы. Ошол мындай бир мыйзамды сактабагандык менен чыгашага учуратса, ошонун толук өндүрүп алууга милдеттүү деген норманы киргизмейинче алар козголбойт. Кандай дейсиз? Мына Кыргызстан быйыл төрагалыкты алат, Быйыл Кыргызстан төрагалыкты алат. Мен сиздерге ушуну шпаргалка катарында сунуштап атам. Бул шпаргалка болуш керек. Себеп бизге сырттан тез бузулуучу нерсе кирбейт. Мүмкүн сүт азыктары, дан азыктары кириши мүмкүн, башка нерсе кирбейт. А бизден Кыргызстандан чыгып аткандын бүт баары 2 күндөн 3 күндөн кийин керекке жарабай турган оокат болуп калып атат. Ушуну политика меркантилизма. Сиздер өзүңүздөр ушуну колдошуңуздар керек дагы. Мен да сиздерге тапшырма катарында ушуну өзүнчө бир берене катарында киргизип койсоңуздар. Экинчи окууга алып келесиздерби? Бул парафирование кетип бартабы? Бул парафирование кетип бартат. Кыргыз тарабынан ушундай позицияларыбыз бар деп ушуну өзгөчө сунушту киргизсеңиздер. Рахмат. Макул. Урматтуу баяндамачы, сиз так жооп берип коюшуңуз керек. Адахан Кисимбаевич сизден сурады, парафирование болобу же болбойбу? Сиз макулдуу айтып атасыз, макул деп. Бул макулдашуу эмес. Силер мыйзам долбоор киргизип атасыздар. Жогорку кеңешке. Сиз эме так айтпайсызбы? Туура эмес маалымат берип атасыз депутаттарга, биздин элибизге. Эмне болот? Биз бул биринчи окууга киргизип атабыз. Демек, эч кандай өзгөрүүлөрдү силер киргизбей, биз азыр ратификацияны жасашыбыз керек, мыйзам менен, туурабы? Ушундай. Макулдашууга киргизип атабыз бул. Урматтуу кесиптештерим, суроолор барбы да кошумча? Жок болсо, Чыңгыз мырза, келишим болгондон кийин дагы Кыргыз тарап өзүнчө өзүнүн позициясын оговоркой. Бул келишим да. Оговоркой. Быйыл төрагалыкты биз Кыргызстан алабыз. 26 майдан баштап, 27 майдан баштап.
Мына ошондо алганда биздин приоритеттик багытыбыз жана Чолпон айым айткандай, биздин өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо биринчи орунга чыгыш керек. Мына ушул оговорканы ушул жерге киргизүү керек. С учетом с оговоркой деп кийинки мыйзамдарды иштеп чыгууга бул чоң түрткү болот. Макул, ал өзгөртүү, түзөтүү, үтүр, чектин өзгөртө албайсыңар, бирок оговорка кылганга биз тараптын укугу бар. Алахан Кипсанбаевич, уруксат берсеңиз, мен жана айтып кетпедимби, 28 май, 26 майдан кийин уже келип башташат делегаттар, ошондо өкүлдөрү. Могул жерде эч тиешеси жок маселелер талкууланып кетип атат. Бул дипломатиялык паспорт жана кызматтык паспорт жөнүндө сөз кетип атат. Дипломатиялык паспорт ушул акыл эси ордунда болгон кишиге берилет да, туурабы? Акыл эси ордунда, жоопкерчилиги бар кишиге берилет. Башка маселе, дипломатиялык паспортту эрежени бузуп кимдер берет? Бул башка маселе. Биздин тарыхыбызда болгон, кээ бир азаматтар бирөөлөргө паспортту бере коюп чыгарып жиберген. Ал Тышкы иштер министрлигинин түк тиешеси жок бул жерде. Мен айтайын дегеним, муну биз расмий конституциялык органбыз да, туурабы? Чыңгыз мырза. Мунун котормосу расмий эмес деп турат да. Биз расмий эмес документ менен иштегенге укугубуз барбы? Мына ушул келишимдин өзү расмий эмес которуу деп турат. Ушул келишимдин өзү. Ооба. Ооба. Анан кандай биз расмий эмес котормонун кагазды талкуу кылып биз ушуну колдоого кандай бул? А мүмкүн расмий котормосу башкача болор. Кандай дейсиңер? Ким мага жооп берип койдуңузбу? Комитет киргизди да ушуну. Бул жалпысынан Алахан Кипсанбаевич, эгер суроо бизге болсо, комитетибизге, бул макулдашууга стандарттуу келишимдин долбоору киргизилет. Мындай сыяктуу келишимдер мурда түзүлгөн. Биякта бейрасмий эмне үчүн себебинде биякта кандайдыр бир принципиалдуу эмес грамматикалык, стилистикалык жагынан өзгөрүүлөр кирип койсо, андан кийин акыркы келишимге алар кол коюлат. Бул эл аралык практикада неофициальный перевод аягына чейин ушундай жүрөт. Андан кийин уже аягында чыгарып кол коюшат. Ошого чейин неофициальный дейт. Кол койгондон кийин биздин тиешебиз жок да жогорку кеңештин. Жок, бизге азыр макулдашууга киргизип атат. Принципиал түрдө биз макулдугу берип атабыз. Туура. Андан кийин келишимде аягына чейин сличение болот, парафирование болот и кол коюлат. Ушул кол койгонго чейин бизге келеби кайра? Жок, эгер принципиал түрдө өзгөрүүлөр кирип койсо, кайра алып келишет. Чыңгыз мырза, биз жогорку кеңешпиз, жогорку кеңештин конституциялык органын комитетпиз, ошондуктан бейрасмий кагаздар менен иштегенге бизге деле мүмкүн эмес. Ар бир кагаз расмий кагаз болуш керек. Бул кимдир бирөөгө коюлган доомат эмес, бул эреже ошондой. Эреже ошондой расмий түрдө которулуп келүү керек. Керекпи? Ар бир бетинде кол коюлган маселелер болушу керек. Муну Тышкы иштер министрлиги киргизген жок да, туурабы, Азиз Маматович? Жок, расмий киргиз. Жок, микрофонго айтсаңыз, жакшы эмне болбой атат. Жок, биз киргизген кагазда жазылышы мүмкүн. Эгер ушундай, азыр сиз айткан сын пикирди эске алып, мындан кийин эгер эмелерин ушул жактарын карай турган болсо, биз макулбуз киргизбеш болот. Биз баары бир расмий кагазды карашыбыз керек. Бул бейрасмий кагаздарды карап алып, эртең кийин биз ушундай болгон сунуштарды бердик эле десе, бирөө жарым туруп айтышы мүмкүн, кечирип коесуңар, ал бейрасмий болушу мүмкүн. Кагаз эле, расмий кагазы мындай болчу эле деп коюшу мүмкүн да, бул 100%. Тарыхтар кандай нерсе болот. Ошон үчүн Чыңгыз Азаматович, сиз дагы кагаздарды келип караганда бир аз карап, бейрасмий болсо анда киргизүүгө шашпашыбыз керек. Колдоого ала турган келишим, бул абдан жакшы келишим, бул бир кадам алга жылуучу келишим. Бирок эреже ошондой,
расмий кагаз менен иштешибиз керек. Туура, Адахан Кисимбаевич, мен биякта келишимден сизге окуп чыгайынчы, англисче жазып турат. In case of any мен divergence in the interpretation, the English text shall prevail. То есть бул эмне деген? Эгер кандайдыр бир талаш болсо, суроолор бар болсо, тараптар англис тилине, англис тилинде жазылган текстке алар кайрылышат. Ошон үчүн англис тили бул негизи келишим. Биякта эч кандай бейрасмий же кандайдыр бир надпись жок, англисче так жазып турат уже. Даяр турган келишим. Калганы өзгөрүүлөр техникалык болушу мүмкүн, ошон үчүн неофициальный деген перевод. Сиз кечиресиз, ар бир мамлекет менен келишим түзгөндө эгемен мамлекеттердин тили негизги болуп саналат. Бириккен Улуттар уюмунда да ошондой. Эгерде түшүнбөстүктөр пайда болуп калган болсо деп, мисалы биз СНГ өлкөлөрү менен түзүп атканыбызда, мына азыр Өзбекстан менен талкуу кылабыз кийинки документти. Эгерде талаш тартыш пайда болуп калса, орус тилине кайрылабыз деп. Ооба. Биякта англис тилине жазып турат. Шилтеме турат. Англис тилинде эмес, кайсы тилде болсо ошондой тилде болсун, могул жерде бейрасмий котормо деп турат. Ооба, бирок Биз жогорку кеңештин депутаттары расмий котормону карашыбыз керек. Бул кийинкиге. Бул принципиалдуу маселе, себеп конституциялык орган, конституциялык расмий кагазды гана карашыбыз керек. Бейрасмий котормо бул Тышкы иштер министрлигинин жумушчу тобуна. Биз ратификацияга алып келе турган маселе расмий кагаз болуш керек. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат чоң. Текст боюнча Адахан Кисимбаевич, биякта 4 тилинде текст түзүлөт, жазып турат. Бирок эгер суроолор бар болсо, түп нускасы катары бул англис тилинде жазылган текст болот. Англис тилинде жазылган текст эч кандай бейрасмий сөз жок биякта. Депутаттар англис тилин баары биле бербейт, Чыңгыз Азаматович. Баары Тышкы иштер министрлигинде иштеген эмес. Депутаттар окуп тааныш керек. Сиз жөн эле азыр принципиалдуу түрдө гана Жок, талашып принципиалдуу атасыз. түрдө эмес, мен сизге тексттен жазып айтып атам. Биякта жазып турат. Мен бул текстти жазган эмесмин, макулдашкан эмесмин. Биякта Тышкы иштер министрлиги ушундай кизип атат. Эгер суроолор бар болсо, анда англис тилине кайрылабыз деп. Англис тилинде жазылган эч кандай бейрасмий сөз жок биякта. Орус тилинде турбайбы? Жок. Ну вот мына, карап көрсөңүз. Акыркы абзацта эгер суроолор бар болсо, анда интерпретация англис тилинде жазылган текстке кайрылышат. Все болду. Биз добуш бериш үчүн түшүнгөн текстти караш. Ошон үчүн Тышкы иштер министрлиги бизге бейрасмий азыр текст киргизип атат. Себеби дегенде эгер суроолор бар болсо, техникалык алар киргизип коюшат, анан кийин аягында кол коюп, парафирование жасап, уже бизге ратификацияны киргизип коюшат. Бишкек шаарында 22-жылы коюлган деп атат. 2 экземпляра, каждый на кыргызском, греческом, русском и английском языках. Причем все тексты являются равно аутентичными деп турат. Кайра-кайра талаша беребиз. В случае каких-либо расхождений толкования преимущественно текст на английском языке. Правильно. Биз англис текст окуп туруп добуш бербейбиз да биз. Жок, Биз кыргыз тилин окуп туруп беребиз. Англис тилин эмне деп жазып койгонун кайдан билет кыргыз? Түшүнүктүү, макул. Түп нускасы, эгер эме азыр англис тили уже макулдашылган, эгер кыргыз тилинде орусча жазылган тексттерде өзгөрүүлөр бар болсо, алар принципиалдуу түрдө эмес, ушул өзгөрүүлөрдү кесип коюп, парафирование жасап, бизге баары бир ратификацияга алып келишет. Биз азыр макулдашуунун эмеси алкагында макулдуу берип атабыз. Let's vote for English version then. Түшүнүктүү. Азбек Мулач, сизден кандайдыр бир комментарий болобу ушул бейрасмий котормо боюнча? Консулдук департаменттин мүдүрү, мурда практика кандай бизде бар эле? Саламатсыздарбы? Биринчиден, бул долбоор грек тараптан келген, англис тилинде. Бүгүнкү күндө биз орус тилге өзүбүз котордук. Ошого биз расмий эмес деп жаздык бүгүнкү күндө. Макулдашууга биз жибердик министерство ведомстволорго. Кандай?
Расмий эмес кагазды эмнеге жогорку кеңешке киргизесиңер? Бүгүнкү күндө ошондой болуп атат да. Бул Бүгүнкү азыр күндө эмес, дайыма эле ушундай болуш керек. Расмий гана кагаз кириш керек жогорку кеңешке. Адахам Кисимбаевич, расмий түрдө бул атайын Кыргыз тарабында ар бир мамлекетте атайын кагаз бар. Мындай рамкалар менен же башка мамлекеттер рамкасы эме чыгарып атат. Ушул эле расмий кагаз болот. Башка кагаздар бул расмий эмес. Котормону айтып атам мен, котормо расмий болуш керек деп атам. Жок, бул текст боюнча айтып атат. Бейрасмий текст эмне үчүн? Себеп дегенде расмий текст бул атайын бизде кагаз ал бир аз калыныраак. Бизде келишимдер үчүн атайын кагаздар бар. Көрсөтсөк болот. Процедурный можно, да? Текст ушундай. Акыркы расмий текст ушул кагазга эле чыгарышат. Чыңгыз Азаматович, процедурный. Өзү негизи биз катаны дароо ката деп моюнга алганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул ката. Катаны ката деп эле койлу дагы ишти улантып берейин. Полемикага кирип кеттик, аябайчы. Мындан кийин андайга жол бербеш керек. Бул туура бардык расмий кагаздарды биз карашыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, негизи эле ушул комитетте көп учурда каталар бар. Азыр окусам дагы уят болот. Чечимдерде кыргызчада каталар жүрөт. Мына караш керек муну.